Қазақ коому баткакка баткан коомго айланып калды. Бүт тескери. Экинчиден 40 кадам таштайбыз деди, 100 кадам артка кетти. Ушуну көрсөт азыр эртең эшек суудан өткөн эч басты келбейт. Ошо менен орозо, анан нары көчмөндөрдүн ойуну, көчмөндөрдүн ойунан кийин көпкөндөрдүн ойуну ошо менен жаңы жыл. Булар отура берет, 6 айдан кийин келебиз, силер менен сунуш бересиздер, көңүл бурасыздар. Бурбайт. Кидайт деди. Эмне үчүн ошол деңгээли ушунчалык төмөн, баягы кагаз ташыган, колго суу куйган баланын эле деңгээлиндеги мына дагы бир жол далили. Ушу мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңар. Мына бизге алып келип берип атат. Архитектура иштегендер, патриоттор. Мэрияда иштеген патриоттор. Тысылдап атат, каякта карап отурасыңар деп. 2,5 гектар, 3 гектар жер. Бишкек кичинекей. Карагылач азыр $500,000. $1,000,000 да уже сатып, куйруктарын түйүп атышат. Эми анча болсо анда Абдул Сегизбаевди бир кызматка тандап коюш керек. Анда ошондо койсун. Туура эмес деп ойлойсун. Акыркы 2 жылда мамлекеттин бүт ресурсу миңдеген милиционерлер, жүздеген улуттук коопсуздук кызматкерлери, ондогон прокурорлор жана соттор бүт мамлекеттин энергиясын, кубатын жана рычагын ата мекен менен күрөшкөнгө жумшады. Ким жеңди? Кайгында ким жеңди? Баары жеңилди. Баарыбыз да Кыргызстандын атуулубуз да. Кыргызстан атуулубуз, биз да өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн сөзүбүздү айтканда ушу жерге келип атасак, чогулуп атабыз. Акыркы 3 жылда Кыргызстан 193 өлкөнүн эң мамлекеттүүлүгү жок болуп бараткан 40 өлкөгө кирдик. Мына апайысы менен күрөштүн аягы эмне алып келди? Бишкек шаарынын мыйзамды удуну бузуп, мэриядагы өкмөт да өзүнүн токтомун карабай талкаланып атканга биз күбөп атабыз. Жана темирдей тартип, ал түрмөгө камоо, оппоненттерди сындыруу, журналисттердин тилин кесүү менен орнобойт темирдей тартип. Азыркы учурда Сапар Исаков өзүнүн постунан эле эмес, ал экс-премьер министр деген званиядан айрылды. Жөн эле мындай жарандык. Эгер чечимге келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула, бир жумада чечет. Алып келип койбойсуңар, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келе Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. Кыргызстанда 30-чу премьер-министр ишке киришти. 30 деген сөз ооз толтуруп айтканга жакшы деңизчи, бирок орун алмашуудан сумма качан өзгөрөт деп күтө берип оңтойсуз боло баштадык. Эфирде апта көрсөтүүсү, саламатсыздарбы? Кыргызстан саясаты кызык нерсе. Ал эми Кыргызстандын социал-демократтар фракциясынын саясаты андан да кызык. Позициясы түрдүү позицияларга тура берет. Өткөн жумада КСДПчылар Сапар Исаков башында турган өкмөттүн ишин жактырып, бирок бул жумада отставкасы үчүн добуш беришти. Ошентип өкмөт отставкага кетти. Бирок коалиция тараган жок. Мурда деле коалициядагыдай жүргөн Республика Ата журт коалицияга эми официалдуу түрдө кирди. Өкмөт башы бир күндө кетип, бир күндө тандалды. Эртеси өкмөт курамы бекиди. Өтө тездик менен бекиген өкмөт эми өтө тездик менен иштесе жакшы. Ал эми парламент бир документти бүтүрүүгө бир жума короткон тармактарга мастер-класс өтсө болчудай. Сапар Исаковду өкмөт башчылыктан кетирүү аракети парламентте мурда эле сөз болуп келген. Анткени менен премьер-министрди отставкага кетирүүгө парламенттеги коалицияны түзгөн бир дагы фракция даай алган жок. Тескерисинче коалициялык көпчүлүктөгү КСДП жана Кыргызстан фракциялары Сапар Исаковдун отчетун канааттандырарлык деп баалады. Ага улай өкмөттүн эсеп кысабын оппозициялык ата мекен, Өнүгүү Прогресс, Республика Ата журт фракциялары карады. Премьер-министр Сапар Исаковдун экономикалык өсүүлөр болгонун айтып, депутаттарды ишендирүүгө жасаган аракетинен майнап чыккан жок. Тескерисинче оппозиция мүчөлөрү өкмөттүн катасын биринен сала экинчисин чууруп чыга баштады. Мына сиз абдан жакшы айттыңыз азыр. Мыйзам баарына бирдей деп. Мыйзам баарына бирдей болсо, шаардын мэриясы мына Жаманкулов айтып кетти. Жана Южный магистральда 5 жылдык аренда менен $1,000,000 чыгым келтирген, мамлекетке келтирген жерлерди мына сатып талкалашты. Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер Белистен жасалма документ алып келбедиңер беле? Ушу мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңар. Мына бизге алып келип берип атат. Архитектура иштегендер, патриоттор. Мэрияда иштеген патриоттор. Тысылдап атат, каякта карап отурасыңар деп. 2,5 гектар, 3 гектар жер. Бишкек кичинекей. Карагылач азыр $500,000. $1,000,000 да уже сатып куйруктарын түйүп атышат.
Анткени кийинки сатып алган киши добросовестный покупатель болуп сотко берип чырылдашып жатат мамлекет менен. Мен сатып алам кайдан билем, мэриядан сурагыла деп. Ошолорго мындай чара көрүп пересекать этпейсиңерби? Мен билгенден көп эле биздин кыргыз жарандары виза алыш үчүн Казакстандын гражданствосын алып атат. Казак бордорчу барса ишкерге бере берет экен, экономика пайдаланышат деп. Эми эмне себептен ушуну чече албай атабыз? 2 жыл ашты. Эмне бул себеби? Баягы теракттан кийин бир аз ушундай ужесточение болуп кетти да. Көп кайрылуулар келип атат өкмөткө бул маселе боюнча. Инвесторлордон, башкалардан тилекке каршы азыр мына Кытай тарабы айтып атат. Биз азыр жаңы процедура иштеп чыгып атабыз. Даяр болгондон кийин киргизебиз деп атат да. Ушундай бир ойду айтып атышат. Эми салыштырмалуу айтайын, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга виза берип атпайбы? Мына биздин ишкерлер, кийим кийүүчү, тигүүчү сектор аз жабылып, баары көбү Россияга көчүп кетишти. Казакстанга чыгып атат, визанын кесепетинен. Өзүлөр түз сырье товар ала албай атат, көчүп кетип атышат. Эми биз жаман көрүп атабыз, бирок чечиш керек да. 2 жыл өттү. Өкмөткө коюлган негизги айыптар Кумтөр маселесине байланыштуу болду. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Маматов Кумтөр маселесине байланышкан өкмөттүн акыркы чечимин Кыргызстанга жасалган чыккынчылык катары сыпаттады. Кумтөр боюнча Сапар Жумакадырович 7 миллиард сом биз соттун чечимин утуп экология боюнча өндүрүшүбүз керек эле. Андан сиздин өкмөт баш тартты. Бул кыянаттык да. Муну силер андай дейсиңер, мундай дейсиңер, биз башка бир жакшы ийгиликтүү бир проекттен алдык дейсиңер. Бирок 6 сиздин өкмөттүн убагында 6% биздин Центерадагы үлүшүбүз азайды. Муну силер эч кандай тана албайсыңар. Ал боюнча добуш берген Центеранын биздин мүчөлөрүнө чара көрүлгөн жок. Демек ал силердин бир макулдук менен болгон. Анан Кумтөр боюнча 7 миллиард сом соттун чечими турса биз андан баш тарттык. Бул фактылар үчүн, Кумтөр үчүн мына түрмөдө отурат муну козгогон адамдар. Эгер чечкиңер келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула 1 жумада чечет. Алып келип койбойсуңар, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келе Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. 1 жумада же болбосо 1 ай, 2 ай, 3 айда чечип берет. Тантурдумач, мен анда бул жерде дальше полемикага кирбей эле коеюн. Себеби мен сизге улам айтып атам, улам түшүндүрүп атам, сиз аны түшүнгүңүз келбей атат. Мына сөздүн ачыгы. Сапар Жумакадырович, элдин ишеничине ээ болуш керек да. Сиз Кумтөргө адвокат болуп атасыз бул жерде турупчу. Сапар Исаков өткөн жылы август айында кызматка келген болчу. Өздөрүн технократ атаган өкмөт жаңы доорго 40 кадам коюп, анын алкагында энергетикалык көйгөйлөр чечилип, коопсуз шаар долбоору ишке ашаарын убада кылган. Бирок 8 ай мурда берилген убадалар кагаз бетинде гана калганын депутаттар жыйында тастыктап коюшту. Баарыбыз сүйүнгөнбүз, Чехия компаниясы 10 чакан кести курат экен. Андан тышкары жогорку нарын кес каскатын курат экен. 37 миллион карызыбызды Русгидродан кутултат экен деп баарыбыз сүйүнгөнбүз. Тилекке каршы алдамчы компанияны алып келип, мамлекетти ыңгайсыз абалга калтырдыңыз. Акылдуу шаар боюнча Huawei компаниясын келишим түзгөнсүздөр. 1 ай өтпөй ал келишимди сиздер жокко чыгардыңыздар. Эгерде бул долбоор эрте башталып, иш жүзүндө көрүнгөндө канча адамыбыз каза болбой, канча адамыбыз майып болбой, кырсыкка учурабай, жакшы долбоор болуп, бул ишке ашканда бул баары тең жакшы болмок. Жыйынтыгында 3 оппозициялык фракциялар Сапар Исаковдун ишин канааттандырарлык эмес деп баалады. Ага улай өкмөткө ишенич көрсөтмө маселеси жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлүп, жарыш сөзгө чыккан фракция лидерлери өкмөттү отставкага кетирүү маселесин кечиктирбей күн тартибине коюуну талап кылышты. Конституциянын 85 беренесине ылайык регламенттин 131 беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ишеним көрсөтпө жөнүндө маселени урматтуу төрага биринчи маселе кылып коюп берсеңиз жакшы болот. Ушуну сунуштайм. Рахмат. Бүгүн биринчи маселени, мына биринчи ар кандай маселени бүгүн кое турсак, анткени бүгүн мамлекет үчүн, жалпы саясат үчүн, саясий стабилдүүлүк үчүн маанилүү маселе. Ошондуктан ошол маанилүү маселени чечели урматтуу депутаттар. Ал эми ар кандай маселени кийинки жумада көтөрөлү.
Өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесине отчетун жактырган КСДП менен Кыргызстан фракциясы каршы чыгабы деген жоромолдор да болгон. Бирок алар азчылыктын сунушуна каршы чыккан жок. Тескерисинче Сапар Исаковду эрден шыпырып түшүүгө 102 депутат макул болду. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын 3/1 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө демилгеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Экинчи, маселе ачык добуш берүү жолу менен добуштарды эсептөөнүн электрондук тутумунун пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароо сунушталсын. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун, урматтуу депутаттар, мыйзамдарга ылайыктуу мен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 101, каршы 5, баары 106, катталды 112, токтом долбоору кабыл алынды, урматтуу депутаттар. Буга чейин Сапар Исаковдун ишин мактап алкап жүргөн эл өкүлдөрү да позициясын өзгөрттү. Айрымдар өкмөт башчыны кетирүүгө саясий негиз болгонун айтышса, айрымдар мурда оппозициячыл депутаттар айтып жүргөн жүйөлөрдү коюшту. Сапар Исаков Жумакадырович жумушка келгенден баштап, премьер-министр келгенден баштап көптөгөн мындай кырдаал жаралды да. Бул жанакы кыштын чилдесиндеги ТЭЦтин авария болушу. Бөлөк кээ бир өлкөлөрдө мындай инцидент болгондо, мындай авария болгондо өкмөт башчысы отставка берет да. Себеби дегенде кыран кылды ОЗУПга даярбыз деп туруп отчетун берип, баардыгы макул, ушундай бүт даярбыз, баары ремонттон өткөн деп туруп, кыштын так орто чилдесинде элибиз тоңуп үшүгөнү бул дагы өкмөттүн аябай чоң бир кемчилиги деп эсептейм. Андан тышкары жанакы безопасный город ал боюнча жана 60 миллионго өткөзөбүз конкурс деп туруп, андан кийин кайтадан анын болбой калышы, Кумтөрдөгү жана экологический соттордун баары токтошу, жер үйдүн бүгүн иштебей турушу, Тогуз-Тородогу болуп жаткан окуялар жана инвесторлорго жылуу климат болбой атканы бүттөн бул өкмөт түздөн түз өкмөттөргө байланыштуу да. Мен өзүм пикиримди айтып атам. Бүгүнкүдөгү республикада болуп аткан кырдаалды ар бир адам саясатчыбыз көрүп атат. Мындан ары мындай тирешүү болбош керек. Себеби бул биздин мамлекеттин пайдубалына зыян келтириши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул отставка туура эле болду. Биз кабыл алганыбыз. Эми казыркы түзүлө турган өкмөт бул ушул элдин келечеги үчүн экономиканы көтөрүү, социалдык маселелерди чечүү, мына ушундай көйгөйлүү маселелерди чече турган өкмөт болуш керек. Эгерде саясат болуп тиреше турган болсо, мындай өкмөт бизге кереги жок. Ошон үчүн бүгүн биздин көпчүлүк депутаттар, фракциянын жана коалициянын көпчүлүгү жана көп депутаттар 100дөн ашык добуш менен өкмөттү отставкага жөнөттү. Сапар Исаковдун өкмөтү кулаган соң коалиция кошо урайт деген сөздөр айтылды. А бирок саясий жагдай андай болгон жок. Буга чейин оппозицияда жүргөн Республика Ата журт фракциясы коалиция курамына кирди. Жаңы келе турган өкмөттү биз бутуна бут, колуна кол болуп бериш керек. Мына бийликтин 3 бутагы бар. Президентибиз, парламент, өкмөт. Президент саясатын колдойбуз. Парламенттин аброюнун жогорулашына биз салымыбызды кошуп чоң иштер жасашыбыз керек. Келе турган жаңы өкмөттү биз колдоп, экономиканы, мамлекетти, кызыкчылыгын биз эң биринчи приоритеттүү максаттарга коюп иштешибиз керек. Мурдагы лидериңиздер бабаңыздын келиши шарт коюлду? Андай шарт жок. Депутат Исхак Масалиев буга чейин коалицияда турган Бирбол, Кыргызстан фракциялары бир дагы кадр маселесин чече албай келгенин айтып, КСДП фракциясын оппозицияга чыгууну сунуш кылды. СДПК баш болгон көпчүлүк коалиция биздин сунушуну колдогонуга бир жагынан ыраазы болдум, экинчи жагынан таң калып калдым. Бир жума мурда өкмөттүн отчетуна жакшы баа берип, бүгүн ишеним көрсөтпөөнү колдогону жакшы болбой калды, жеке менин пикирим боюнча. Сиздер коргошуңар керек болчу өкмөтүңөрдү. Бүгүн ишеним көрсөтпөө бул фракция СДПКга ишеним көрсөтпөө деген сөз. Ошондуктан мен Кыргызстан жана Бирбол коалицияга, фракцияларга кайрылат элем. Сиздер ансыз деле мурда коалицияда жүрүп, бир да кадр маселени чече албай жүргөнсүздөр. Ошондуктан мен кайрылат элем, карап көрсөңүздөр. Сиздер коалициядан чыгып, бардык 5 фракция түзүп, коалиция кылып, СДПК фракцияны оппозиция калтырып койсок,
коомчулукта кичине үмүт пайда болот деген оюм бар. Биримдик коалициясынын түзүлүшүнө жалгыз депутат Рыскелди Момбеков каршы добуш берген. Көпчүлүк коалициясынын келишими бир добуштан жактырылган жок, жалгыз гана мен каршы болдум. Мындан кийин көпчүлүк коалициясынын курамы мындан кийин 4 фракциядан турат. Эмне каршы болдуңуз? Мен каршы болгонум, ал менин принципиалдуу позициям, анткени алар көпчүлүк азчылык коалициясында турганда дагы оппозиция боло алган жок, көпчүлүккө киргенде да оппозиция боло албайт деп мен өзүмдүн пикиримди айттым. Ошентип Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өкмөт ишенбөөчүлүк менен кетип, 95 мандаттан турган көпчүлүк коалиция түзүлдү. Эми бул көпчүлүк коалицияны 37 мандаты бар КСДП фракциясы гана буза алат. Ал эми бүгүн парламент кезексиз жыйын өткөрүп, өкмөт башчылыкка Мухаммедкалый Абулгазиевдин талапкерлигин жактырышты. Аны менен катар бир катар министрлер кабинети да алмашылды. Жаңы өкмөттүн курамы: премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев, биринчи вице-премьер-министр Куатбек Боронов, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, өкмөт аппаратынын башчысы Мурат Мукамбетов, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, юстиция министри Айнур Абдылдаева, Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, экономика министри Олег Панкратов, каржы министри Адылбек Касымалиев, транспорт жолдор министри Жамшитбек Халилов, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов, социалдык өнүгүү министри Талайкүл Исакунова, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов, коргоо иштери боюнча комитеттин төрагасы Эрлис Тердибеков, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов, маалымат технологиялык байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев. Мурда жогорку кеңеш президенттин аппаратынын бөлүмүнө айланып калган айтылчу. Эми ошол аппаратта бөлүм башчы болуп иштеп кеткен Сапар Исаков жогорку кеңеш саясий өлүккө айланып калгандыгын айтты. Ошентип 8 ай мурун жабыла колдоп берген премьерден жогорку кеңеш ушул сөздү укту. 8 ай мурун Алмазбек Атамбаев премьерликке Сапар Исаковду эмес, байыркы Рим императору минген аты инцитатты сенатка сенатор кылгандай, Атамбаев атын премьер кылам десе деле колдоп бермек дегендер бар. Буга чейин жогорку кеңеш туура эмес жолдо бараткандыгын, жогорку кеңештен жогору жакта Кудай гана бардыгын Өмүрбек Текебаев бир канча жолу айтып, депутаттардын жүнүн тирилткенге аракет кылган менен майнап чыккан эмес. Калыстык үчүн айта кетчү жагдай, жогорку кеңеште позициясы бар депутаттар дагы жок эмес. Жогорку кеңеш депутаттары Сапар Исаковдун айтканы боюнча эмне дешет? Ал эми 6 жолку депутат мурдагы спикер Өмүрбек Текебаев 1,5 жыл мурун жогорку кеңештеги депутаттарга эмне деп айткан? Кийинки видеодо. То, конечно, может быть, это будет жестко с моей стороны сказано, что, видимо, наш парламент, жогорку кеңеш, уже превращается в некий политический труп. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Кече жаңы кеткен премьер-министр айтты, парламентте 120 өлүк отурат деди. Бул көчөдөгү адам эмес. Сиздер 8 ай мурун 98 добуш менен сактаган, шайлаган мамлекеттик ишмер айтып атат. Кыргыз парламенти бүт дүйнө жүзүнө уят болду деди. 7 апрель каналынан. Төрага сизге өтүнүч, 1 ай мурун биз ТЭЦ боюнча чакыралы десек, сиз колдодуңуз эле. Ошондо Сапар Исаковду колдоп атып, биздин сөзүбүздү тартып алдыңыз эле. Каяшада айттыңыз эле. Регламентке ылайык парламенттин беделин жана аброюн коргоого төрага милдеттүү. Биринчи сиздин оюңуз чын эле 120 өлүк отурабы? Өлүк отурбаса, анда парламенттин намысын, аброюн, кадырын кантип коргой аласыз? Сотко бересизби? Же саясий эркиңиз жетип кечирим суратасызбы? Же билдирүү жасайсызбы? Ошон үчүн саясий позицияңызды так аныктап коюңуз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Дастанар Спекач. Кече бүгүнкү күнгө чейин аткаруучу да, өкмөт башчылыгынын милдетин аткаруучу Сапар Жумакадыров Апрель телеканалы аркылуу не деди? Парламентте принциби жок, саясий өлүктөр отурат деди. А биз бүгүн ошону далилдеп атабыз. Сапар Жумакадыров сын айтты же чын айтты? Чын айтты. Чын айтты. Биз баардыгыбыз кыйкырабыз. Президент кыйкырат,
премьер кыйкырат, сиз айтасыз биз парламенттик башкарууга баратабыз деп. Эй, кыйыс уклап калган парламенттик башкаруу эпохасында жашатабыз. Мына ким башкарып атат? Ар кимдин өзүнүн мнениеси бар да. Эми ал Сапардын мнениясы туура деп айта албайбыз. Сиздер эми анттеш үчүн мындай Эми азыр биз төрагага бүгүн айтылды го. Саясий баа берүү боюнча. Ошол выступление. Парламент өзүнүн сөзүн айтат болуш керек. Мурунку премьер-министрдин айткан сөзү туура эмес бул. Өтө эле бул маданиятсыздыкка жатпайт да. Анткени мындай парламентке 120 депутатка, эл өкүлдөрүнө мындай шек келтирбеш керек. Ал деген өзүнүн жеке пикирин коомчулукка андай билдирбеш керек. Эми бул тарынычынан айтып аткан сөз деп баарыбыз тең кабыл алдык да. Ошон үчүн бүгүн парламентте муну көтөрүп атабыз. Буга деген спикерге айттык. Биз өзүбүздүн укугубузду колдонуп туруп, муну деген ушул сөзүнө бул мурунку биздин премьер-министрибиз жооп бериш керек. Я думаю, он был в таком состоянии, то, что себе позволил такие высказывания. Если парламент смог по своему желанию, ну как по своему мироощущению, что ли, я просто взволнована сейчас, объявить в этом недоверие премьер-министру, то какой же он тогда труп? Эми кечээ күнкү Сапар Жумакадыровичтин айткан сөзү мен ойлойм эмоцияга алдыртып айтып койду. Ошол эле учурда ал айтылган сөзү туура эмес жана корректүү эмес болуп калды парламенттин адресине айтылган сөз. Себеби дегенде ал өкмөттү парламент кураган, демек ал өкмөттү дагы парламент ишеним көрсөтпөө же дагы башка жолдор менен алууга толугу менен укуктуу. Ошон үчүн бул жерде мыйзам ченемдүүлүгү көрүнүш болду. Бирок ошол эле учурда мен ойлойм, Сапар Жумакадырович өзүнүн сөзүндө дагы саясатта калам дегенден кийин андай сөздү парламенттин адресине айтканы туура эмес. Эми айтсам, андай артынан айткан болуп калат. Эми ал кишинин өзүнүн ой деңгээли ошондой окшойт да, мен анын артынан бирдеке деп айтканга мен алыстым. Ал туура эмес, себеби депутатка, жогорку кеңештин депутатына бир гана шайлоочусу баа бере алат. Премьер-министр эмес, министр эмес, эч ким болбосун, аны баа бере албайт. Андай дегени бул туура эмес, да. Бүгүн биз конституциядан чет жашап жатабыз. Конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен өлкөнү башкарып жатабыз. Бул туура эмес. Сиздердин мандат алып келгениңиздерге 1 жыл боло элек. Мандатыңар жаңы күчүнө кире элек. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишене турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңеш дейт. Башка кеңеше турган, башка таяна турган таянары Кыргызстандыкы жок. Биз ушуну ачык жана так билишибиз керек. Мен сөздөрүмдө айтам, 6 фракциянын лидери бар. Өлкөнүн келечеги силердин колуңарда деп. Бүгүн да өлкөнүн өнүгүүсүн, өлкөнү башкаруу конституциялык нукка бурганга ушул залда отургандардын мүмкүнчүлүгү бар. 6 фракциянын лидери. 120 депутат. Биз эмне деп шылдыңдабасын, эмне деп келебесин, бизден башка кыргыздын карманары жок. Азыр каргаса да, жамандаса да жогорку кеңешти жамандайт, каргайт. Анткени өзүбүз ошого жол берип атабыз. Өзүбүздү ошондой мамиле кылгандай жүрүм турум менен жетелеме болуп атабыз. Качан адамды сыйлайт? Поступок болуш керек. Жоопкерчиликти ала билиш керек. Мына ошондой эл бизге татыктуу мамиле кылат. Ошондо уялбастан бул биздин өкүлүм, бул биздин жетекчилерибиз, жол башчыларыбыз деп бизди сыйлайт. Болбосо бүгүн парламенттин деңгээли мынчалык төмөнгө түшкөн эмес.
Сапар Исаков Кыргызстан тарыхында кандай премьер-министр болуп калаары конституциялык мыйзам боюнча аныкталып калды. Ага ылайык Жогорку Кеңеш ишеним көрсөтпөй кызматтан алган премьер-министр X деген статусунан ажырап, өкмөт башчылардын сүрөтү илинген жерге сүрөтү илинбей, аты жазылган жерге аты жазылбайт экен. Бирок эл эсинде кайсы иштери менен калат? Же Legolas, Huawei, Kumtör сыяктуу чуулгандуу келишимдери менен эсте калабы? Мен Исаков Сапар Жумакадырович, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, Сапар Исаков өлкөнүн 29 премьер-министри болуп, эң кыска убакыт, тагыраагы 8 ай иштеп, кетирген каталарынан улам парламенттин ишенбестик көрсөтүүсүнөн отставкага кетти. Ал өкмөт башчылыкка былтыр 25 августта дайындалган. Келгенде мурдагы өкмөт баштаган коопсуз шаар долбоорун акылдуу шаарга айлантып, аны аягына чыгарам деп убада берген. Бирок анысы да, таза коому 40 кадамы да ишке ашкан жок. Тескерисинче экономикалык көрсөткүчтөр төмөндөп кеткенин саясатчылар айтышат. Аябагандай көп иштер чыгып кетти. Көптөгөн жарыялаган иш аракеттер ишке ашпай калды. Коопсуз шаары өтө кооптуу шаарга айланып калды. Таза коому баткакка баткан коомго айланып калды. Бүт тескери болуп атат. Экинчиден 40 кадам таштайбыз деди, 100 кадам артка кетти. Экономикалык көрсөткүчтөрдү мына мен жыйнап отурам, көрүп отурам. Мына соңку 1 жылдын ичинде экономикалык кылмыштуулук канча миллиардка өстү? 4,5 миллиард сомго жетти экономикалык кылмыштар деген сөз, бул бүттү деген сөз. Сапар Исаков кадрларды тез ай сайын алмаштырган жагынан алдына эч кимди салбаган премьер болду. Ал эми өзүнө 11 кеңешчи дайындаганы эгемендик тарыхында болуп көрбөгөн окуя болду. Жаштарды тегерегине чогултуп, реформаторлук жөндөмүн көргөзгөндүн ордуна жалаң пиар кадамдарга жакын болуп, стратегиялык маселелерден алыс болду деген пикирлер анын 100 күндүк отчетунан бери карай айтылып келди. Кыргыз өкмөтүнүн тарыхында кадрларга мындай жоопкерчиликсиздик мамиле жасаган тарыхта өкмөт башчылар болбосо керек. Ай сайын аны бияка коет, кайрандан алып бияка коет. Бул эми оюнчук эмес, өкмөттүн тагдыры деген мындай болбош керек. Өзүмдүн даяр программасы бар, мына жаңы доорго 40 кадам деген. 40 кадамдын бир дагы кадамы ишке аша элек азыр. Мына 100 күн өттү, анан кийин мындай. Анан өздөрү жаш реформаторлор деп атап, мына карагылаңыз, бир дагы реформатор баягы жаштардан калган жок. Бирөөсү дагы жок жанында мына. Кайра тажрыйбалуу мына адамдарды парламенттен алып кетип атышат. Андан кийин мына азыр 100 күнөндөн өттү. Бул өкмөт башчы келгенден бери карапайым калк сезе турган бир дагы реформа ишке ашкан жок. Бир дагы жакшы жылыш жок азыр. Андан жөн эле чыгып алып эле анан мындай өздөрү пиар жасап, ошондо улуттук телеканалдан баш болуп бардыгы айтышкан мындай депчи. Мына жаштар келди деп ар бирине токтолуп, мына жаштар деп. Булар элдин үмүтү көбү жаштарда. Булар азыр эгер ушундай кылса, элдин ишенимин, жанагы ишеним кредитин жок кылып атат. Анда башка жаштарга дагы үмүт кетет. Эл айтат, мына жаштарга бийлик бергиле дейсиңер, бердик, эч нерсе өзгөргөн жок дейт. Бул башка дагы келечек муунга мындай зыянын тийгизип атат. Исаковдун өкмөт башчылыгынын тушунда Legolas, Huawei сыяктуу чуулгандуу долбоорлор келип, коомчулукту дүрбөлөңгө салган. Kumtör боюнча жаңы келишимге кол коюп, соттошуу утуп алган 7 миллиард сомдон баш тартты. Мындан тышкары, Мегакомду сатуу боюнча да эл аралык шылуундарды аралаштырган махинациялары узабай ачыкка чыкты. Мунун баары элге, мамлекетке болгон кыянаттык дейт атамекенчи депутат Шык Маматов. Legolas долбоору боюнча, акылдуу шаар боюнча жана Huawei, Мегакомду сатуу боюнча жана Нагорная, ушунун баардыгы эле эл аралык деңгээлдеги шылуундардын баарына Кыргызстанды уялатып коюп атпайбызбы? Кыргызстандын экономикасы алар үчүн бир жем болуп атпайбы? Ошону мына жарандык коомго рахмат айтыш керек, журналисттерге рахмат айтыш керек. Активдүү жарандар ушул Legolasты дагы, Huawei'ди дагы, Нагорныйны дагы чукуп чыгып, анан ушул долбоорлор токтоп калды да. Же болбосо муну эл колго чаап, эл тыйбаганда ишке ашып кетмек да. Бирок эң негизгиси катасы бул өкмөттүн, технократ өкмөттүн. Булар парламент менен эсептешпей, эл менен эсептешпей туруп, Kumtörдүн жаңы келишимине кол коюп койду. Бул Кыргызстанга болгон үчүнчү кыянат. Ошон үчүн эл менен эсептешпей туруп, парламент менен бир ооз айтпай, бир ооз кеңешпей туруп, каякта калптын баарын айтып, экологияга баланча төлөдү, рекультивацияга баланча төлөдү деген ал жөн эле элдин башын айландыруу. Чынчылына келгенде Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берген келишим болбой калды бул.
биздин муга чейинки мындай жалпак тил менен айтканда Кыргызстанга 20 жылда келтирген экологиялык зыяны үчүн биз сотко берип утуп алганбыз 7 миллиард. Ошондон баш тартып салды. Эми мындан артык кандай кыянаттык керек? ТЭЦтин айланасындагы күн сайын ырбап чыгып жаткан коррупциялык иштер. Ар бир кычкач 600. Видео байкоочу камералар $14.500 сатылып алынып, консультанттарга $1 миллион төлөнүп берилген. Жана башка оозду ачырган учурлар белгилүү болду. Бул боюнча тийиштиги барлар четинен камакка алынып, тергөө катуу жүрүп жатат. Эгер ТЭЦке байланыштуу Сапар Исаковдун да аты аталса, ал сөзсүз жоопко тартылышы керек дегендер да бар. Эгерде Сапар Исаковдун иштери боюнча бир жанакындай Кыргызстанга келген кредиттер боюнча, жанакындай ТЭЦ, Даткакем жана башкалар боюнча, бөлөк бир жумуштар боюнча эгерде бир күнөөлөр болуп далилденип кала турган болсо, ал жоопко тартылыш. Айрым саясатчылардын пикиринде Сапар Исаков экс-президент менен президенттин ортосунда калып, саясий этиканы карман албай кыйналды. Өкмөт башчы болуп туруп, КСДП съездине барганы, Атамбаевди Кытайга учаарда узатканы талкууга алынган. Эң башкысы, президент Жээнбеков кызматтан алган адамды бир жума өтпөй Финполго жетекчи кылып дайындаганы анын отставкага кетирилишинин негизги себеби болду дешет айрымдар. Бул киши эмне үчүн саясатчы эмес? Эмне үчүн мамлекеттик ишмер эмес? Эмне үчүн ошол деңгээли ушунчалык төмөн, баягы кагаз ташыган, колго суу куйган баланын эле деңгээлиндеги мына дагы бир жолу далили. Сапар Исаков саясатчы, мамлекеттик ишмер, чыныгы жаначы накта өкмөт башчысы болсо, Атамбаев жанагындай сөз айткандан мен жок. Мен мындайга бүгүн кайсы бир күн болгон бүгүн андай чечимге бара албайм. Мен азыр отчетумдун өтүп алайын. Ар жактан бекинип алайын деп коймок эмес. Бирок бул колго суу куйган бала болгон үчүн жанагы Болот Суюнбаевди дайындап берип атат. Бул албетте Сапар Исаковдун акыркы өз алдынча чечими болду. Бул киши көптөн бери мына биз башынан эле айтканбыз. Бул кыйшак отурган мына бардык скандалдарын акыркы мына юстиция министрин ким кылып дайындап атат. Өзү айткандай техник, администратор, делопроизводитель, буквально смысле кагаз ташыгандардын өкмөтү. Өзү да ошондой, өкмөт мүчөлөрү да ошондой. Сапар Исаков Атамбаевдин жакын адамдарынын бири катары Сегизбаев Жолдубаевадан кийинки кызматтан кетирилгендердин бири болду. Ага ишеним көрсөтпөө боюнча КСДПчыларда добуш берип жолго салышты. Бирок ал саясаттан кетпейм, позициямды да өзгөртпөйм деп Апрель телеканалына маек берип жатып айтты. Ушул эле маегинде ал кызматтан жүзү жарык кетип жатканын белгилейт. Конечно, министром я не пойду работать. Министром не пойду работать. Я уже поработал на такой позиции. Это и не амбиции даже, вы знаете. Я уже увидел масштаб работы. Министром я, наверное, не пойду работать. Во всяком случае, пока у меня вот такие мысли в голове. Может быть, пройдет время, успокоюсь. Может быть, тогда поменяю. Но обычно я свою позицию не меняю. Если я решаю, то я это решаю уже сразу, однозначно. Но я думаю, что из политики я не уйду. Сапар Исаков кызматтан айрылбастан экс макамынан да ажырайт. Бул өлкөнүн парламенттик системага багыт алгандагы алгачкы саясий бурулуш болду. Буга чейинки өкмөт башчылыгын аркалагандарга кетээринде 3 айлык компенсациясы төлөнүп берилип, азырга чейин экс макамын пенсиясын алып келишсе, Сапар Исаков алардын бирине да ээ болбой кетти. Сапар Исаков азыр постунан эле айрылган жок. Сапар Исаков мыйзам боюнча, конституциялык мыйзам өкмөт боюнча Конституционный закон о правительстве Кыргызской республики деген мыйзам боюнча 23-чү белине карап туруп, эгерде премьер-министр конституцияны нарушать этип кеткен болсо, эгерде ишенбестик көрсөткөн болсо, ал экс-премьер-министр деген званиядан дагы ажырайт деген маселе болду. Азыркы учурда Сапар Исаков өзүнүн постунан эле эмес, ал экс-премьер-министр деген званиядан дагы айрылды. Жөн эле мындай жарандуу болуп калды. Сапар Исаковдун өкмөттүк аппарат менен коштошуусунда анын кеңешчилеринин бардыгы арызын жазып кетишкени айтылды. Ал эми эртеси жума күнү түштөн кийин Сапар Исаковду колдоо митинги болуп, ага саналуу 5-6 гана киши чыкты. Ал арада парламентте талкууланып жаткан жаңы өкмөттүк курам Сапар Исаковдун өкмөтү баштаган Таза коом программасын уланта турганын билдирди.
Сапар Исаковдун отставкасын тездеткен дагы бир нерсе бул президент кызматтан алган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин орун басары Болот Сүйүнбаевди финансылык полицияга башчы кылып алып келгендиги болду дешүүдө. Бирок бул дайындоо Сапар Исаковдун отставкасынын эмес, анын саясатчы болуп калыптана албагандыгынын, Атамбаевдин айтканынан чыкпасынын далили дегендер дагы бар. Күйөө баласы $200,000 пара менен кармалган, укук коргоо органдарында туугандардан турган шакекче түзгөн. Атамбаев тушундагы таасирдүү адамдардын бири Болот Сүйүнбаев тууралуу кийинки сюжет. Кызматтан алынган Болот Сүйүнбаевди Сапар Исаков финансылык полицияга башчы кылып дайындашы 40 кадам жасамакчы болгон 40 жаштагы премьердин отставкасын тездеткени айтылууда. Бул кадрдык дайындоо Сапар Исаковдун президентке жасаган чакырыгы деп дароо эле айтып чыгышкан. Бул президент менен премьер-министрдин ортосундагы уже келишпешчилик. Bunday ситуацияда иштеш өтө кыйын да. Эми элестетсеңер, эми бул образно күйөөсү менен аялы тетир болуп турса кандай жашоо турмуш болот. А президент менен премьер-министр президент алып атса, ал коюп атса, бул уже жакшылыкка алып барбайт. Ошондуктан мондой бир орг вывод жасаш керек да. Мен Болот Сүйүнбаевдин койгонуна түп тамырынан каршымын. Мен Болоттун өзүн жакшы көрөм, бирок ал системаны тартып кете албайт. Өлтүрөт да. Потому что азыр совет системадан бүт бар лестница менен барып, анан татыктуу болуп барып анан кызматты ээлеш керек. Эми анча болду, анда Абдылсегизбаевди да бир кызматка тандап коюш керек. Анда ошондо койсун. Туура эмес деп эсептейм. Иши жылбай койгон Сапар Исаковду отставкага кетирүү бышып жетилген маселе болсо дагы, бир жума мурун эле отчетун колдогон КСДП депутаттары отставкага макул болуп добуш беришинин себебин Болот Сүйүнбаевдин финансылык полицияга башчы болуп дайындалышы менен түшүндүрүштү. Андан тышкары мына кадровый маселелер. ГКМнын зам председателин алып койгондо Сүйүнбаевди эрегишкендей болуп туруп кайта барып Финполго койгондо бул коомчулук ренжип. Бул парламент ренжип. Ошон үчүн ошону баарын карап туруп парламенттеги депутаттардын көпчүлүгү мындай түрөөшү менен эч кандай иш болбосун билип, бүгүнкү күндө ишенбестикти кабыл алды. Добуш бергендин негизи бул мамлекеттеги бүтүмдүүлүк, ынтымак. Бүгүнкүдөгү республикада болуп аткан кырдаалды ар бир адам саясатчыбыз көрүп атат. Мындан ары мындай тирешүү болбош керек. Себеби бул биздин мамлекеттин пайдубалына зыян келтириши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул отставка туура эле болду, биз кабыл алганыбыз. Болот Сүйүнбаев Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири катары акыркы 8 жылда Кыргызстандагы бир катар кадрдык маселелерди чечип турган. Анын агасы Бактыбек Сүйүнбаев 2011-жылы мамлекеттик материалдык резерв фондун башкарууга келип, бир канча миллион сом боюнча кылмыш иши козголгон менен, ал иш кыскартылып кеткени жазылды. Ал эми жеңеси Пайза Сүйүнбаева 6 жыл бою Саламаттыкты сактоо министрлигинин статс катчысы болуп иштеп, Евразиске департамент башчысы болуп чоңоюп да кеткен. Сүйүнбаев Пайза Үсөнбековна дегенибизди департамент миграцияга $6,000 алып Москвага кетти жакында. Бул Болот Сүйүнбаев деген Атамбаевдин телекранитин жеңеси. Минздравда акыркы 4 жылда кайнысынын амири менен стат секретары болуп отурган. Минздравды талкалагандыгын баарыбыз билебиз. Минздрав талкаланды деп биринчи кезек ДСДП айтып отурат. Чоңойтуп $6,000 Кыргызстандын кызыкчылыгын, 100,000 деген биздин мигранттарыбыздын кызыкчылыгын коргойт. Миллиарддаган Кыргызстанга доллар алып келет деп аны жөнөтүп отурабыз. Болот Сүйүнбаев андан тышкары укук коргоо органдарында да туугандардан турган шакекче түзгөнү. Башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси Улан Чалбаев $200,000 пара менен кармалган соң ачыкка чыкты. Көрсө алкымы араандай ачылган прокурор Болот Сүйүнбаевдин кара чечекей күйөө баласы экен. Ал эми кудасы Ахмат Чалбаев финансылык полицияда иштеген таасирдүү кызматкер экени жазылды. Ошентип Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура, финансылык полициядан турган Сүйүнбаевдин кланы Атамбаев тушунда кыйшайгыс чепке айланган. Күйөө баласынын $200,000 пара менен кармалышы мындай парадан дагы канчоо болгон деген суроо жаратат. Болот Сүйүнбаев деген бул ким? Бул жанагы эле катардагы жан сакчысы, Икрамдан кем эмес жакын адамы Алмазбек Шаршеновичтин. Акыркы 6-7 жылдын ичинде көптөгөн кадрдык маселелерге кийлигишип, көптөгөн эми мен мурун билчүмүн кандай жашайт бул киши. Азыр угуп атам, Кыргызстандын эң байлардын бири болуп калган Болот, мен тааныган, биз аны Сары деп койчубуз.
Сүйүнбаев экен. Анан мына акыркы ошол жумуштан алынган күндөн кийин канча киши азыр жанагындай жазгандарын жазып, даттанып, бизден биягын тартып алган, бул жерге биякта крышевать эткен, керек болсо контрабанда деп атат, керек болсо эл аралык жанагындай трафиктерге катышыштары бар деп айтылып аткан сөздөрдүн мына ушунчалык мен акыркы бир жумада кайсы бир фамилияны уктум десең, так ошол Болот Сүйүнбаев жөнүндө көп кептер айтылып аткан кишини так ошол экономикалык кылмыштар менен күрөшөсүң деп туруп дайындап атышат. Бул ошол не только ошол Сооронбай Жээнбековду маскаралоо, бул жалпы кыргыз элибизди, жалпы ушул коомдук пикирибизге значит кандайдыр мазактап атат да. Болот Сүйүнбаевга окшош Кыргызстанды 6 жыл бою бийлеген экс-президенттин жан сакчы, айдоочу, чабаны жана башкалары бир канча экени коомчулукка белгилүү. Эми коомчулук алардын 6 жылда жасаган аракеттерине укуктук баа берип, баардыгын ачыкка чыгарууну талап кылышууда. Сиздер апта көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Келерки жумада көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.